Бекмамат Осмонов атындағы Жалалабад мемлекеттік университеті Жалалабад колледжі. Экономикалық юридикалық бөлімі философия дисциплинасы бойынша лекциялық сабақ оқытушы Тоқтосынова Чүрек Турдалиевна. Саламатсыңарбы, балдар? Анда бүгінгі сабағыбызды баштасақ. Сабақтың темасы Қырғыз елінің философиялық көз қараштарының өнігіші. Сабақтың мақсаты Қырғыз көчмөн философиясы жөнүндө маалымат алабыз. Қырғыз елінің легендарлуу ойчулдарынын дүйнө таанымдары менен таанышабыз жана философиялык көз караштарын окуп үйрөнөбүз. Акын заманчыларынын коомдук философиялык көз караштарын талдайбыз. Лекциялык сабакта каралуучу тапшырмалар: байыркы кыргыздардын дүйнө таанымындагы дүйнө түзүлүшү, Кыргыз элинин легендарлуу ойчулдарынын азыркы мезгилдеги баалуулугун талкуулоо, кыргыз акын заманчыларынын коомдук философиялык көз караштарына мүнөздөмө берүү. Анда байыркы кыргыздардын дүйнө таанымы жөнүндө сөз кылсак, Кыргыз эли эң байыркы элдердин бири. Анын тарыхы 2200 жылдан ашык убакыттан мурда эле башталып, өзгөчө өзүнө тиешелүү болгон материалдык, рухий маданиятты жараткан. Байыркы кыргыздардын дүйнө таанымы социалдык, экономикалык, турмуш шартына ылайык калыптанган көчмөн жашоо образы, маданиятты да мүнөздөгөн. Дүйнө таанымдын калыптануусунун негизги булгагы болуп мифология эсептелет. Байыркы убакыттан бери кыргыздар жашоо тиричилигинде курчап турган объективдүү реалдуулукту кабылдап, кубулуш, буюм, нерселердеги байланыштарды чагылдырышкан. Мындай шартта миф пайда болгон. Миф дүйнөнү туюп сезүүнүн, аң-сезим дүйнөнүн биринчи жолу бүтүндөй картинасын берген аң-сезимдин көрүнүшү. Бул көз караш адамдын өзүн өзү аңдап билүүсүн, дүйнөдөгү өзүнүн ордун аныктоого мүмкүндүк берген. Бирок мифологиялык көз карашта адамдын өзүнө карата болгон көз карашын, өзүнүн дүйнөдөн алган орду жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрүн ачык түшүнүү кыйынчылыкты туудурат. Бул ага карабастан мифология байыркы кыргыздардын дүйнө түшүнүшүнүн, аны таанып билүүсүнүн жыйындысы деп айтууга болот. Мифологиялык дүйнө таанымда космологиялык көз караштар кездешет. Аалам, анын түзүлүшү, адам жашоосу жөнүндө ой жүгүртүүлөр чагылдырылат. Бул көз караш боюнча адегенде көк асман, кара жер, адам пайда болгон. Ал эми андан кийинчерээк космологиялык мифтерде аалам түзүлүшү 3 сферадан турары жөнүндөгү ойлорду айтышкан. Жогорку катмар болуп асман эсептелген, ортоңку катмарга жерди киргизишкен, ал эми төмөнкү катмарга жер алдындагы катмар кирээрин божомолдошкон. Байыркы кыргыздардын дүйнө кабылдоосуна асманга, жерге, сууга, отко жана башка сыйынуу сакталып кала берген. Исламга чейинки диний ишенимдер ар түрдүү болгон. Кыргыздар шаманизмге ишенип, жаратылыш күчтөрүнө жана өлгөндөрдүн арбагына сыйынышкан. Ошондой эле тиги же бул жаныбарды ыйык туткан тотемизм да үстөмдүк кылган. Кыргыздардагы кеңири таралган тотем болуп бөрү, бугу эсептелген. Бөрүнү ыйык тутуу көркөм образдуу
формада Манас эпосунан көрүнөт. Эпостагы негизги каарман Манас тотемистик белги менен аталат да көк жал деп айтылат. Мындан сырткары байыркы кыргыздар асманга, теңирге сыйынышкан. Теңир жогорку күч, Кудай катары кабылданган. Жашоодогу кыйынчылык, оор турмуш, кайгы, муң, ийгиликтер, жетишкендик, бакыт теңирге байланыштуу болгон. Кыргыздар теңир колдоосун тилешкен. Ошондой эле теңир жалгасын деп алкашкан. Теңир бул көк асман, ал универсалдуу түшүнүк, бардык нерсенин себепкери. Кыргыздар Умай энени да ыйык тутушкан. Байыркы кыргыздардын көз карашында жашоонун башаты, үй-бүлө, балдардын коргоочусу катары Умай эне кабылданган. Ал жакшылыктын башаты, жана анын алып жүрүүчүсү. Кыргыз элинин легендарлуу ойчулдарынын дүйнө карашы. Кыргыз элинин дүйнө таанымында белгилүү акылман ойчулдар Асан Кайгы, Саанчы сынчы, Тоолубай сынчы, Жайсаң ырчы, Кет Бука жана башкалардын социалдык философиялык көз караштары жогору бааланат. Алардын бири Асан Кайгы. Асан Кайгы орто кылымдагы кеңири белгилүү даанышман ойчул. Аны көпчүлүк учурда көчмөндөрдүн белгилүү акылманы дешет. Акыркы мезгилдеги изилдөөлөрдө ойчулдун жашаган мезгили 14-15 кылымдар деп белгиленет. Асан Кайгынын дүйнө таанымында адам жашоосу нравалык аспектиде каралат. Анын ой жүгүртүүсү боюнча жашоодо жакшылык менен жамандыктын күрөшү жүрөт. Алар бири-бирин жеңип турат. Жамандык үстөмдүк кылганда адам жашоосунда гармония бузулат. Адамдар бири-бирине сый-урмат кылбай чыгып, калыс кебин айтпаса, анда чечендиктен не пайда деп белгилейт. Ошондой эле жоону сүрүп тосуп барбаса, калкын сактай албаса, баатырдыктан не пайда деп суроо коет да, гумандуу, адилеттүү адамды калыптандыруу негизги баалуулук деп кабылдайт. Тоолубай сынчы. Тоолубай сынчы элдик уламыштар боюнча 14-15 кылымда жашаган кыргыз сынчысы жана акылман ойчулу. Тоолубай сынчы жаратылыштын жана коомдук турмуштун маселелерин таанып билүүдө алысты көрө билген адам болгондугу айтылат. Тоолубай сынчынын философиялык көз караштары учкул сөздөрүндө, акыл-насааттарында чагылдырылган. Анын дүйнө таанымы эмпирикалык тажрыйбага, турмуштук акылмандыкка негизделип калыптанат. Ага өзгөчө талант жаныбарлар жөнүндө, адамдардын тагдыры жөнүндө, жаратылыш кубулуштары жөнүндө алдын ала айтуу таандык. Тоолубай сынчынын ой жүгүртүүсү боюнча биримдик, элдин ынтымагы адам экзистенциясынын негизи. Эгерде ынтымак, өз ара түшүнүү болбосо, адам коомунун өнүгүүсү болбойт. Ал мындай дейт: ырыс алды ынтымак, ынтымак барга ырыс токтойт, ынтымаксыздан ырыс качат. Ошондой эле адамдагы негизги баалуулук анын акылы. Эл арасында Токтогулдай ырчы бол, Тоолубайдай сынчы бол деген накыл сөз бар. Бул калетсиз айтылган. Сабагыбыздын 3 бөлүгүнө кайрылсак, кыргыз акын заманчыларынын коомдук философиялык көз караштары. Замана агымы кыргыз элинин социалдык философиялык ой жүгүртүүлөрүнүн жаңы модели деп айтсак болот. Заманизм 18 кылымда пайда болгон.
кыргыз дүйнө таанымындагы жаңы баскыч, философиялык ой жүгүртүүнүн өзгөчө багыты. Замана агымынын башында Ысык көлдө туулуп өскөн Калыгул Байуулу турат. Ал манаптар тукумунан болуп, өмүр жашоосу нарк населдүү турмуш байланышта өткөн. Калыгул Байуулу коомдук турмушту талдоо менен социалдык чындык жөнүндө жылдан жылга замана кыйын чыгат, эсеп кылып мал алган тыйын чыгат деп сүрөттөйт. Ал өзүнүн доорундагы реалдуулукту талдоо менен келечекке карата да өзүнүн көз карашын билдирүүгө жетишет. Адам турмушу бир орунда турбастан, дайыма динамикалык кыймылда жана өнүгүүдө болоорун турмуштук бытиенин аңдап билүү аркылуу түшүнгөн. Калыгул адам жашоосу бир орунда эле турбастан өзгөрүүгө дуушар болоорун, түбөлүк болбостон өмүр өтөөрүн, өмүрдүн альтернативасы катары өлүм эсептелерин эскертет жана ал тууралуу мындай дейт: чырпыгың сынса талыңдан, чынар болбойт ал кайтып, чындап ажал келген соң, чыккан жан келбейт ал кайтып, өткөн өмүр качкан куш, колуңа келбейт ал кайтып, туйгунуң качса колуңдан, тууруңа конбойт ал кайтып. 19-кылымдын орто чениндеги Калыгул акындан кийин заман темасында ырдаган акындардын бири Арстанбек Буйлаш уулу. Анын дүйнө таанымы, дүйнө карашы, чыгармачылык багыты патриархалдык феодалдык коомдо түзүлүп жана калыптангандыктан, ошол мезгилде социалдык чындыкты ырдоодон сырткары боло алган эмес. Чыгармаларында өзү көргөн, күбөсү болгон реалдуулукту чагылдырат. Арстанбектин негизги чыгармасы Тар заман деп аталат. Арстанбек ушул заман тар заман, азуулуга бар заман, бечарага зар заман деп өзү жашаган доорду теңсиздиктин, адилетсиздиктин заманы, башкача айтканда акыр замандын белгиси деп сүрөттөйт. Анын түшүнүгүндө мындай заман келгенде акча теңге түгөнүп тыйын чыга турганын, атаны бала укпай андан кыйын чыга тургандыгын, адамдар бири-бирине обочолонуп, тегеретте коргон курулуп, өзүнчө жашай башташын белгилеп кетет. Акыр замандын белгисин орустун келиши, ал кыргыздын жерин алып, ал турмак, жайыт, кокту колотко чейин ээлик кыла башташы менен байланыштырат. Арстанбек ушул эле чыгармасында коомдук өзгөрүүлөрдүн кыргыз журтуна тийгизген таасирин өз дүйнө таанымында төмөндөгүдөй чагылдырат. Акыр заман болгондо кой азаят дечи эле, журтка ургаачы көбөйүп, бай азаят дечи эле, эли чегин булгалап, зайып чыгып жыйынга чечен болот дечү эле. Ошентип заманчы акындар атайлап түздөн-түз илимий көз карашта талдоо жүргүзбөгөнү менен социалдык, саясий, маданий, адам, табият, баалуулук маселелерине өз алдынча көз жүгүртүшөт. Алардын ушул мезгилдеги дүйнөгө болгон көз караштары жана дүйнө таанымдары бүгүнкү мезгил менен үндөшүп турат. Сабакты бышыктоо үчүн суроолорго кайрылсак, биринчи, теңирчилик деген эмне? Теңир бул көк асман, теңир жогорку күч, Кудай катары кабылданган. Экинчи, кыргыз элинин легендарлуу ойчулдары кимдер? Кыргыз элинин легендарлуу ойчулдары Асан Кайгы, Саанчы Сынчы, Тоолубай Сынчы, Жайсаң Ырчы, Кет Бука жана башкалар. Үчүнчү, акын демократтар кайсыл көйгөйлөргө
кайрылган. Акын демократтар жөнөкөй элдин проблемаларына кайрылган акындар. 4. Акын заманчылар кайсыл маселелерге көңүл бурган. Акын заманчылар замана маселесин көтөрүп, ошол проблемаларга арнап пессимистик маанайдагы чыгармаларды жазган акындар. Аларга Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Нияз жана башкалар. Анда сабактын максатына кайрылсак, кыргыз көчмөн философиясынын өнүгүшү жөнүндө маалымат ала алдык. Кыргыз элинин легендарлуу ойчул заманчыларынын дүйнө таанымдары менен тааныша алдык. Үйгө тапшырма Вендин диаграммасын толтуруу. Бул жерде кыргыз элинин легендарлуу ойчулдары жана акын заманчыларынын дүйнө таанымдарынын айырмачылыгы менен окшоштуктарын жазуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.